Ассаламу алейкум, урматтуу тажеңим окурмандары, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен бирге майда манты, чычкан манты жасайтын болобуз. Бүгүн сиздер менен бирге мен Умайса, тажеңимдин кайсиниси, блогер оператору боломун. Бардыгын мен тартып монтаждап аткан мен, майда мантыны жасаган тажеңим. Көз мөлчөрдө үйүңүздөрдө канча адам бар ошого карай ун, кичине суюк май кошуп, кичине туз кошуп, судан кошуп жакшылап камыр ээлеп аласыздар. Жакшылап камырды жуугандан кийин үстүн жаап коесуздар, дагы начинкасыны жасайсыздар. Мен өзүм жасай албайт экенмин, честно. Үйдө эми өзүм жасап көрөм, буюрса. Оп-оңой экен, көп нерсе деле кетпейт экен. Начинкасына кайнатып алабыз, дагы картошканы эзип алабыз, пияз куурабыз, пиязга туз, черный перец жана красный перец аябай кошуп алабыз, дагы аралаштырып жакшылап кууруп алабыз, дагы начинкасына пюреге кошуп жакшылап аралаштырабыз. Сиздер деле жасап көрүңүздөр. Подписаться этип биздин каналга лайк басып, коңгурооду басып кетиңиздер. Жакшылап аралаштырып начинкасыны, андан кийин манта аркаңыздар дайындай бериңиздер. Сууду куюп, кайнап турсун. Ага чейин биз камырыбызды жайып, түйүп, листибизди майлап дайындап туратын болобуз. Мына жакта тажеңим жакшылап камыр жайып атат. Уже профессионально жайып салды, уже тез эле чоң стол менен бирдей кылып, чоң камыр жайып салды. Ушунун бардыгын полоскага бөлүп, андан кийин квадратка бөлөбүз. Катты кичинекей кылбаңыздар, эки жактан түйүшкө жететиндей болушу керек. Мына жакта кичинекейлер менен бардыгыбыз тез түйүп салдык. Кичине начинкасына салып, картошкадан тез эле оңой түйүп салдык. Видеодогудай кылып түйүп алыңыздар, дагы листке салыңыздар. Бизде общий 3 лист чыкты. Кайнап турган сууга 15 минутка салып коесуздар, дагы 15 минуттан кийин аласыздар. Мына жакта ичине жабышып калыптыр. Ошентип жабышпаш үчүн суюк менен майлап алабыз мантыларыбызды, майда мантыларыбызды. Андан кийин пияз мариновать этебиз. Пияз мариновать этиш үчүн кичине туз, черный перец эмес, красный перец кошуп, уксус кошуп аралаштырып, маринованный пиязыбызды чычкан манттын үстүнө коюп, подавать этебиз. Дасторконго койсоңуздар, бардыгы 5 минутта кол менен жеп алат. Өтө даамдуу, жеңил тамак болуп чыгат. Сиздер деле жасап көрүңүздөр. Бардыктарыңызга аш болсун.